Приводтар жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз 4ВД менен АВДнын кандай айырмачылыгы бар деп аткан учурда инженерлер ИАВД деген приводду ойроп чыгарышты. Булардын үчүн кандай айырмачылыгы бар көрөбүз. 4ВД мотордун кубаттуулугун 4 баллонго тең бөлүп, ар дайым 4тө тең айланат. Плюстары бузулса арзан оңолсо, минусу болсо бензин расходду көбөйтүп салат. АВД болсо мотордун күчүн постоянно алдыңкы баллонго берсе, кардан айланса деле муфта арканкы баллонду кошпойт. Качан гана алдыңкы баллондор заносту сезгенде муфта арканкы баллондорду кошот. Плюстары 4ВДга караганда расход аз болсо, минусу болсо муфта кызып кетсе арканкы баллонду кошпой коет. Эми ИАВД инженерлер раздатканы, муфтаны кардандын ордуна батарейка менен иштей турган электромотор ойлоп чыгарышты. Бул деле постоянно алдын кошот, занос учурда арканы электромотор өзү кошот. Бунун плюстары расходу аз жана муфтага окшоп кызып кетпей турган болсо, минусу болсо батарейка отуруп калган учурда 4ВД иштебей коет. Түшүнүктүү болгон болсо, сиз кайсы приводду жакшы деп ойлойсуз? Комментарийге жазып кетиңиз.